Мына көптүр мугалимдерге ушуну беребиз. Акемин, эжемин жардамы менен мондай гүлдөрдү жасадык. Өз колубуз менен базардан сатып албайбыз. Өзү барып беребиз. Иш жакшыбы? Бу, ой Азамат. Ой Азамат кызым. Кандайсыңар? Саламатсыздарбы, мугалимдер? Ой Азаматтар. Ош шаарынын мэрі Акайын Жанарбек Кубанычевич. Кандайсыңар? Аз учурашып коюн. Аксакалдар, аз кайра болуңарды кармайм. Аксакал, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшыбы? Келгилеми? Ак жол сага бүтүрүүчү. Бүгүн эртең менен таң атпай туруп, мына мугалимдер турат. Өзүм жашаган үйдөн гүлдөрдү кырктым. Ушул Озгурдагы биздин мугалимдерге гүл алып барайын деп. Эми кымбаттуу ата-энелер, мугалимдер, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн силерге өмүрүңөрдөгү эң маанилүү күндөрдүн бири болуп турат. Себеби акыркы коңгуроо кагылып, мектептин эшиги жабылып жатканы менен силер үчүн чоң турмуштун дарбазасы ачылып жатат. Чоң кыялдарга канат байлап турасыздар. Ош шаары силердей жаштар менен дайыма сыймыктанат. Тарыхы терең, руху күчтүү шаарда билим алдыңар. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, бир эле учурда Ош шаарында 17 мектептин курулушу болуп атат. Билесиздер, урматтуу президентибиздин турукташтыруу фондунан демилгеси менен 10 мектеп курулуп атат шаарда. Андан сырткары республикалык бюджеттен ушул күндөрү 17 мектепти шаарда куруп жатабыз. Анан урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз азыр приоритет катары билимге абдан басым жасап атабыз. Ушул азыр эле мектеп директору айтып өттү. Эгерде ушул жалпы республикалык тестирлөөдөн Ош шаарынын бүтүрүүчүлөрү жакшы жетишкендиктерге жетишип, Ош шаарын даңазалап, мына шаардык билим берүү башкармаларынын жетекчиси Тынчтык мырза отурат. Биз сүйлөшүп, сиздер жакшы бал алсаңыздар, бир абдан жакшы мэриядан сиздерге сюрприз бар. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ошого күн түн дебей телефонду таштап, мындай ушул ЖРТдан жакшы бал алганга максималдуу аракет кылыңыздар. Биз сиздерди абдан чоң мындай сюрприздер күтүп отурат. Эми алган аттестатыңардын артында ата-энеңердин эмгеги, мугалимдердин мээнети, мамлекеттин силерге болгон чоң үмүтү турат. Ошондуктан урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн араңарда келечектеги дарыгерлер, инженерлер, окумуштуулар, ишкерлер, министрлер, мэрлер отурат. Балким келечекте ушул аянтта туруп Ошту, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан адамдар сиздерден чыгат. Азыр дүйнө абдан тездик менен өзгөрүп атат. Жасалма интеллект, жаңы технология, жаңы кесиптер чыгып атат. Бирок эч качан өзгөрбөгөн 3 нерсе бар. Бул мекенге болгон сүйүү, ата-эне, мугалимге болгон урмат, билимге болгон умтулуу. Силер кайда жүрбөгүлө, Ошту унутпагыла, өзүңөр окуган мектепти унутпагыла. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул чоң жолго аттанып атасыңар. Дайыма ийгилик болуп, ак жол болсун. Биздин ушу шаарыбызда билим берүү тармагы мыкты өнүгүп, чоң мындай чемпиондор, ийгиликтүү инсандар чыксын. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ош шаарынын мэриясына ардак грамотасы менен сыйланам. Куттуктайм эжеке. Мен айтып атпайм, тиги гүлдү эмес, баягы өзүм кесиптирген гүл берейин деп. Шаарыбыздын мэри Жанарбек Кубанычевичтин атайын мугалимдерге арналган гүл дестесин кабыл алыңыздар. Биз ушу келген күндөн баштап эле жанагы олимпиаданын жеңүүчүлөрүн, ар кандай сынактарда өзүн көрсөткөн окуучуларга артыкчылык беребиз сөзсүз түрдө. Быйыл дагы мен ойлоп атам, ушул Ош шаарында биз мына билим берүү башкармаларынын жетекчиси менен ЖРТга катуу даярданып атабыз. Окуучуларга, мугалимдерге тынбай кайрылып атабыз, мотивация берип атабыз. Ушул жеңгениңерди биз даңазалап, анан бир жакшы сыйлыктарды беребиз. Ошон үчүн мен бүтүрүүчүлөргө айтып атам, биз силерге сюрпризибиз бар да. Мугалимдерге дагы ушу жеңген жанагы ЖРТдан ийгиликке жетишкендерге аябай жакшы сый урмат көргөзөбүз, буга чейинкидей эле. Анан ушул Ош шаарында жанагындай бүт эле жанагы канжылап мушташкан спортторго кызыкпагыла, билим алгыла, андан көрө көп тил үйрөнгүлө, жаңы технологияны үйрөнгүлө деп мындай тынбай ушул билим берүүгө басым жасап атабыз. Эми
быйыл даярдыгыбыз жакшы. Былтыркыдан Кудай буйруса жакшыраак болот деген чоң мындай үмүтүбүз бар да быйыл. Декабрда 25 декабрда бердiniz. Güzel. 225 kabul ettiniz. Aktoyuz alınız. Чакан кылсаңар бирок мугалимдер менен ата элдер менен жыйнап жетет да. Endi bizge жерибиz tanıklık kaldı. Şonun için жерге кичинекей болуп kaldı. Сүймөнкул Чокморовна бүт бардым. Бибисара Бейшин Алиева. Тарика Жалгасымова.